Кызматкерлер менен иш берүүчүлөр мөөнөттүү жана аныкталбаган мөөнөткө эмгек келишимдерди түзүүнүн жолдору кандай? Акыркы жылдары иш берүүчүлөр көп учурларда жеке бизнес сектору менен катар эле мамлекеттик сектордогу уюмдарда дагы туруктуу кызмат орундарга 1 жылга мөөнөттүү эмгек келишимдерди түзүү көп кездешүүдө. Туруктуу жумуш орундарына мөөнөттүү эмгек келишимдерди түзүү менен иш берүүчүлөр кызматкерлердин эмгек укуктарын чектешүүдө. Туура, жумуш орундары тартыш болуп жаткан учурда иш берүүчү сунуш кылган мөөнөттүү эмгек келишимге иштөө үчүн кызматкерлер аргасыз макул болуп келишет. Мөөнөттүү келишим түзүүдө жетекчи 4 негизги максатты көздөйт. Эмгек келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин иш берүүчү кызматкердин эмгек келишимин эч бир негизсиз эле токтотуп кое алат. Кызмат орду кыскарса да эч кандай жөлөк пул төлөп берүү же ошол эле уюмга башка жумушка орношууга талап кылынбайт. Келишимдин мөөнөтү аяктап иштен бошотулган учурда кызматкердин өкүлчүлүктүү органы профсоюздук уюмунун макулдугу талап кылынбайт. Иш берүүчү ал кызматкерди бошотуу менен ошол эле жумуш орунга башка кызматкерди дайындайт. Профсоюз уюмдары, юристтер келишимдин мөөнөтү иштин мөөнөтүнүн аякташы менен аныкталат деп түшүндүрүшөт. Иштин көлөмү аяктады, жумуш бүттү, эмгек мамилелери токтотулат, башкача айтканда, штаттан чыгарылат дегенди билдирет. Эмгек жөнүндө мыйзамдуулукка кайрылсак, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 55-беренесине ылайык эмгек келишими төмөндөгүдөй түзүлөт. Аныкталбаган мөөнөткө. Эгерде ушул кодексте жана башка мыйзамдарда башка мөөнөт белгиленбесе, анда 5 жылдан ашпаган аныкталган мөөнөткө түзүлөт. Ушул мөөнөттүү эмгек келишими иштин өзгөчөлүгүнө байланыштуу белгисиз мөөнөткө эмгек мамилелерин түзүүгө мүмкүн болбогон учурларда гана түзүлөт. Ошол эле статьяда кимдер менен мөөнөттүү келишимдер түзүүлөрү белгиленген. Мисалы, штаттагы кызматкер убактылуу жок болгон учурда 2 айга чейин убактылуу жумуш аткаруу үчүн, сезондуу жумуш аткарууда, бөөдө кырсык, авария, катастрофа жана башка учурларда гана түзүлө алат. Эстен чыгарбоо керек. Аныкталбаган мөөнөткө түзүлгөн эмгек келишими кызматкердин макулдугусуз белгилүү мөөнөткө кайра түзүлүшү мүмкүн эмес.